Бишкекте гүл сатылган дүкөндөр жүздөп саналат. Алардын дээрлик көпчүлүгү социалдык тармактар аркылуу соода жүргүзүшөт. Кардарларга да онлайн соода кылуу абдан ыңгайлуу болуп калды. Анткени үйдө отуруп эле каалаган гүлдү буйрутма берип алдырсаңыз болот. Бирок алардын арасында жок эле гүлдөрдөн акча жасаган шылуундар да пайда болду. Келгиле, жарандарды гүлсүз жана акчасыз калтырган шылуундардын бул схемасын анализдеп көрөлү. Социалдык тармактарда бир нече адам Sova Flowers аттуу гүлдөр дүкөнүнө алданып калганын жазышууда. Жабырлануучулардын айтымында бул дүкөн алардан онлайн түрүндө буйрутма алып, бирок алдын ала төлөм алган соң изин жашырып кеткен. Алдын ала төлөмдү шылуундар гана эмес, чыныгы дүкөндөр да сурашат. Анткени аларга кепилдик керек. Бирок интернеттеги бардык дүкөндөргө эле ишене албайсың. Онлайн соода сатыкта шылуундарды абдан көп кездештирүүгө болот. Анткени аларга да сооданын бул түрү абдан ыңгайлуу. Ишенчек кардарларды тартуу үчүн шылуундар окшош ыкманы колдонушат. Чыныгы дүкөндөрдүн сүрөттөрү жана видеолору социалдык тармактагы баракчалардан, сайттардан уурдалат. Кийин ал видео сүрөттөр Instagram, Facebook, Telegram сыяктуу соц тармактарына башкача аталыш менен жүктөлүп, жарнамага коюлат. Ушул сыңарындай эле Sova Flowers баракчасы сүрөт жана видеолорду Nova деген гүлдөр дүкөнүнөн уурдап алган. Шылуундардын торуна түшүп калбайын десеңиз, анда сиз тандаган дүкөндүн дарегине да көңүл буруңуз. Анткени алар көрсөткөн жерде башка бирөөнүн үйү же дагы бир нерсеси болуп калышы мүмкүн. Ал үчүн сизге эки-гиз же башка карталар жардам берет. Мен азыр Садырбаев 449 дарегине келдим. Жарнамага ылайык бул жерде гүлдөр дүкөнү болушу керек эле, бирок өзүңүз көрүп тургандай эч кандай гүлдөр дүкөнү көрүнбөйт. Шылуундар дайыма өз даректерин бат-баттан өзгөртүп турушат. Sova Flowers дүкөнү буга чейин Элебесов 26 дарегинде жайгашса, кийин Садырбаев 449га өзгөрүп калган. Эки-гиз тиркемесинде жабырлануучулардын арызданган гана комментарийлерин көрүүгө болот. Мен бул жака келатканда дүкөндүн дареги Садырбаев 449 деп көрсөтүлүп турган болчу, бирок келип Instagram'ын караганда Садырбаев 447ге өзгөрүп калды. Кызыгы, биз ушул видеону жасап жатканда дагы бир адамдын алданып калганына күбө болдук. Ошондой эле сиз тандаган дүкөндүн маалыматына да көңүл буруп коюңуз. Шылуундар адаттагыдай аталышын өзгөртүп турушат. Sova Flowers баракчасы буга чейин 6 жолу атын өзгөрткөн. Салыштырмалуу ошол эле Nova дүкөнү 2022 жылдан бери атын өзгөрткөн эмес. Бул ыкмадагы кандайдыр бир деңгээлде шылуундарды алдын алууда жардам берет. Учурда атайын баракча ачылып, жабырлануучулар арыз жазуунун үстүндө. Бирок ал кандай жыйынтык берет айтуу кыйын. Анткени интернеттеги шылуундарды табуу кыйын экенин укук коргоо органдары да моюндашат. Мындай учурда жарандар онлайн дүкөндөрдөн сак болуусу зарыл. Эгерде онлайн түрүндө гүл сатып алам десеңиз, анда сиз тандаган дүкөндүн маалыматтарын кылдат текшерип коюңуз.